Августта кирем деп аткам мен. Августта ушул үйгө кирем деп аткам. Мына келбейм, бузалып атат. 20 жылдан бери курган үйүбүз, же башка үйүбүз жок, же эчтекебиз жок. Бул жерде биз ээлеп, же бир базып алган эмеспиз. Бул жерди биз сатып алганбыз. Бир 10-20 адамды кармап кетишти, просто не за что. Ар бир эле өзүнүн эле үйүн коргойм деген адамдар. Мындай байда эле эч ким жок. Основной 80% чет жактарда иштеп келгенде эл. Мен өзүм дагы чет жакта иштеп, Москвада иштеп жүрүп алган жерим бул жерчи. Эч кандай басмачы бул жерде жок. Задача бар көрмемде причем отечественная. Это надо их задачу поставить, чтобы они сами занимались. Бул жерде биз ээлеп, же бир базып алган эмеспиз. Бул жерди биз сатып алганбыз. Мэрия айтып атпайбы, бул жерлер незаконно сатылып кеткен, трансформация болгон эмес. Азыр бияктан ээлери менен соттошот деп. Бул ага жер эле. Бул 15-жылдан бери эле бул жерде эл жашайт. 15-жылдан бери эл жашайт. Ошо Садыр Нуркожоевич өзү президент болгондо бул амнистия жарыяланган бул жерлерге 170-контур илешмекпиз. Эмнегедир булга илешпей жатабыз да. Бул же бир башка күчтөргө кызыктар болуп атабызбы? Биздин жерлер башка бирөөлөргө керек болуп атабы? Биз ошону түшүнө албай жатабыз. Мына экинчи күн болду, бүгүн да техника келип бизди түртүп таштады. Биз айласыз акыбалга келдик. Эмне кылабыз билбей калдык. Биз бир кыргызстандыкпызбы же бир башка жактыкпызбы? Ошону да түшүнбөй калдык да. Канча Үйлөрдү кечетен баштап 3 объекти түртүлдү. 3 объект. Бүгүн келди дагы билбейбиз канчасын түртөт экен. Айтатпайбы, бул мурдакы ээлер менен соттошуп атат деп чын эле ошо. Жок, андай соттошкон жок. Бул жерде бардыгы законно. Бир жер үлүшүнүн ээсинин капа кылган киши жок. Бардыгын деген законда сатып алган. Элдин баары 4 сотудан сатып алган. Гектарщиктер деп коюш, 50 сотусу, 1 гектар бар кишилер анын бардыгын сатып кетишкен. Эмне үчүн ошол убакта же болсо токтотпойт, ошол гектарщиктер сатып атканда, алардын баары сатып кетип калды. Биз мына алар орто жолдо калдык да бул жерде. Бул эч бир күндө эле жаралган жок да. Бул 5 жылдан бери биз документтин артынан жүгүрүп жүрөбүз. 5 жылдан бери чечилбейт. Азыр биз бул жерде басып алган эл эмеспиз. Ар бирибиз өз Кызылдай менетибиз менен акча сатып алган жер. Ар бири өзүнүн үйүн коргойбуз деп ошол эле чыкты. Биз эмени киргизбейбиз, оор техниканы деп. Ал деген келип эле кечээ канчалыган объектилер бузуп кетти бул жерде. Бүгүнкү күндө да ошентип сүрүпсө, эртең менин үйүм деле сүрүлөт. Ар ким ошон үчүн өзүнүн эле үйүнө коргогону чыгып атышат. Бул эч ким өкмөткө, бийликке эч кандай претензия жок эч кимде. Ошондой жакшы иштер болуп атат Кыргызстан өлкөбүз боюнча. Канча адам кармалды? Бир 10-20 адамды кармап кетишти, просто не за что. Ар бир эле өзүнүн эле үйүн коргойм деген адамдар эч бири бир өкмөткө же правительствого асылган жери жок. Ошондо силер айтып атасыңар, бул участоктор законно сатып алынган. Биз сатып алганбыз. Купля-продажа эми ал кезде эч ким нотариально доверять эткен эмес. Просто договор менен сатып алынган, потому что эч жерде кызыл китеп жок болчу. Весь Кыргызстан боюнча. Бул жакта ошо 4 балалуу келин бар эле. Азыр өзү ооруп кетти. Ошо баласы менен жаткан жеринен эле келип бузушуп, ыйлатып балдарын барын чыгарышып, кууп, бузуп кетиштир да. Ал келин азыр каякта үйдөн? Келин азыр ооруп, ден соолугуна байланыштуу кетиптир. Ошол сүрдүрүп баштаганда, ошол үй бүлөсү майда балдар үйдүн ичинде? Үйдүн ичинде болгон. Ушундай бүгүн да канча объектилер? Мындайлардан көп азыр. Иш жакта жүрөт техникаларчы, биз азыр бул чекеде турабыз, санабай атабыз да. Эч нерсени өзүм боюнча айтсам, биз өзү 20 жыл жүрдүк Россияда, 10 жыл Россияда жүрүп, салган үйүбүз да. Өзү 5 балам бар. Августта кирем деп аткам мен. Августта ушул үйгө кирем деп аткам. Мына келбейм, бузалып атат.
20 жылдан бері құрған үйіміз, же башқа үйіміз жоқ, же ештеңеміз жоқ. Же алдына базарда ептеп тиын тапқан адамдармыз. Біз бір жылда қайра үйді құра алмаймыз. Чоңдор бар, бір жылда салышат, қайра құрып қойшат. Бізде андай ақша жоқ. Бұл жерде бары қарапайым ошындай ептеп жылдап салған үйлер. Bir жылда тұрып қалған үй емес, бұл қанша жылдан бері мен еттеп ұшы жаққа кетіріп салған үйлерді ұшында қылып жатышады. Қазір мен үйімді бұзсам, мен қаяққа барам, мен 5 баламен квартирада жүрсем, араңына жеттім үйге деп сүйініп отқан кезде үйімді осы бұзған атышады. Маалымат қаражаттарға тура емес кетіп жатады да, баягы комментарийлерді оқысаң, баягы басмачыдай эле көрүп элечи. Бұл жерде ең негизгиси 2021-ден баштап жана президенттин указы чыкты го. Ошондон баштап массава алынган биз 4 соттук ээлери, участок ээлери массава ошондо алынып баштаган. Себеби ошол амнистияга илинет экен, себеби башка конуштар алып атпайбы? Алышты да уже, көп эле алышты да, бир 70-80% алып бүттү уже. Ошого ишенип жүрүп атат, алып атышат, ошолор значит бул жер дагы алат. Biz дагы алат экенбиз деп массава ошол учурда алынган, сатып алынган, басып алган эмес. Эч ким мына ушул жерде гектарщиктер, мисалы жер ээлери, жашыл китептин ээлери өздөрү чогулушуп, өздөрү уюштуруп, көчөгө бөлүп, свет, суу баарын киргизип, анан кийин 4 соттуктан бөлүп, мектеп, больница, поликлиника кылып, мечит, ушундай объектилерге жер бөлүп, баарын мындай план менен эле закондуу түрдө эле эметишкен да. Ошондон бери мына 2015-тен башталса, примерно жашоочулардын жашап баштаганы 10 жыл өттү. Акыркы 22 жылдан бери мына 3 жыл, 4 жылды эсептесек, 4 жылдан бери ушул көйгөйдө келет, баары эле келет. Ооба силердики болуп атат, мына жүрүп атат. Жистен келет, тактап кетишет, улам кетет. Акими мурда алам үйдүнгө карачубуз да. Анан кайра шаарга карап калдык, эми кайра баштан нолдон башталыш керек. Жистен болсо документтерди кайра арызды кайра баштан башташ керек. Тиги сотруднигибиз келип текшерип кетти эле, эми ал жумуштан кетип калды, тилекке каршы кайра баштан деп кайра болуп атып, мына 4 жыл өттү да. Кеп ошондо болуп атат. Бул жерде эч ким мындай байда эле эч ким жок. Основной 80% чет жактарда иштеп келген эле эл. Мен өзүм дагы чет жакта иштеп, Москвада иштеп жүрүп алган жерим бул жерчи. Эч кандай басмачы бул жерде жок. Передан по административной реформе, административно-территориальной, по АТР, административно-территориальной реформе. Раньше была здесь Чуйская область, Алымединский район, и было передано Бишкеку. Вот эта часть называется 172-й контур, все здесь земли сельхозназначения, то есть назначение земли, это сельхозназначение. И в 2021 году, в декабре, была проведена земельная амнистия. Здесь комиссия мэрии Бишкека работала и определила участки. Здесь более 1089 участков. Из них 149 участков подлежат земельной амнистии. Строений больше 500 строений было, больше 400 строений, около 400 строений. И 236 строений здесь они не подпадают под объекты земельной амнистии. В связи с этим нами со вчерашнего дня по поручению мэра города Бишкек начат план действий к приведению соответствия согласно назначению данной земли. А сколько домов в итоге будет снесено? И мы в настоящее время проводим меры по вот этим объектам. Вот видите, все коммерческие объекты, они вообще не подпадают под норму земельной амнистии. А всего 236 объектов мы сегодня мы уже дали уведомили жителей, чтобы они добровольно привели в соответствие данной категории земли. Сами добровольно привели в соответствие. А скажите, пожалуйста, почему они не подпадают под амнистию? Дело в том, что подпадают амнистии те объекты, которые были фундаменты, скажем, строения или дома,
которые были построены или заложены до декабря 2021 года. Позже, в 2022 году наш президент издал указ в апреле, это называется 109, указ президента о мерах по предотвращению самовольного строительства таких сооружений. Вот мы это все. Потом было принято постановление Кабмина, постановление мэрии Бишкек, и мы все это согласно плану действий вот над этим работаем.